Ишемби, жекшемби күндөрү эс алыш керек. Балансты сакташ керек дейсиңер. Эй, кайсыл баланс? Кайсы эс алууну айтып жатасыңар? Өзүңөр жарды жашап жатсаңар. Салам достор, сиздер менен Супер Блог каналы ар бириңиздердин жеке ийгилигиңиздерге жардам болот деген ишенич менен бүгүнкү чыгарылышта Грант Кардон бизнесмен агабыздын баалуу кеңештерин, эрежелерин кыргыз тилине которуп айтып беребиз. Кызыктын баары аягына чейин, андыктан алыстабаңыздар. Биринчи эреже: кенен ойлон. Ар бир эне өз баласын коргогусу келет. А мен бул нерсеге нааразымын. Себеби менин апам бөтөн адамдарга сүйлөбөт, жакындабат дечү. А мен баары менен сүйлөшкүм келчү. Атам баары менен сүйлөшчү. Мен да баардык адамдар менен достошконду каалоочумун. Апам бул нерсеге каршы болчу. Азыр Кудайга шүгүр, 2 уулум бар, келинчегим бар. Болду эми, үй бүлөлүү болдум. Баары жайында деп бир калыпта жүрө берүү бул нерсе мага аздык кылат. Мен өзүмдүн амбициям менен дагы 10 эсе көбүрөөк нерсени каалайм. Жана мен силерге да 10 эсе көбүрөөк болсун деп каалайм. Эгер менин амбициямды уккан бирөө жарым болсо, дароо айтмак: "Эй досум, койчу, сен сүйүнсөң боло. Татынакай келинчегиң, 2 балаң, өзүңдүн ден соолугуң чын, ичпейсиң, чекпейсиң" демек. Жеке мага бул нерсе мага аздык кылат. Азыркы заманда канчалык чоң нерсе кааласаң да айта албайсың, туурабы? Буюм алсаң, убакыт өтүшү менен жок болот. Ден соолук да убакыттын өтүшү менен да ал да кетет, өмүр да кетет. Баары алмашат. Мен байкап келем, канчалаган чоң индустриялар жок болуп кетип жатат. Улуу компаниялар болгону 50 жылда эле жашап жатат. Бул аралык дагы кыскарышы мүмкүн. 30-20 жылга. Чоң ишканалар жер бетинде жок болууда. Себеби адамдар ийгиликтин баасын баалабай жатышат. Алар үй бүлө курганыңдын баасын да баалабай жатышат. Мен 10 жашымда түшүнгөм. Атам Кудайдын куттуу күнүндө күндө иштеп бизди бакчу. Биздин тамак аш болчу. Үстүбүздө тамыбыз, анан бир аз акчабыз болчу страховкага. Бирок бул нерсе жетишээрлик эмес эле. Эгер ушул нерсе жетишээрлик болсо, менин апам үйдү сатпайт эле. Бирок апам үйдү сатып кабатыр болбостон, ал бизди 5 баланы кантип окутуп, билим алдыртып, бутуна тургузам деп кабатыр болгон. Тилекке каршы, азыркы убакытта биздин маданиятыбызда мына ушул нерсе болуп жатат. Адамдарда коркуу жана тынчсыздануу менен жашоодо. Айтайлы 76% американецтер айлык акыдан айлык акыга күн сүрүп келишет. Эмнеге андай? Анткени алар бир убакытта 10 эсе көп нерселерди каалап, аракет кылган эмес. Экинчи эреже: жашооңорду жарды адамдардай өткөзбөгүлө. Эгерде жарды жашап жатканын көрсөңөр, билсеңер, элестетип көргүлө, бул канчалык коркунучтуу жана жагымсыз экенин. Акчасы бар да адамдар ушундай жашап келет. Мен билген катардагы миллионерлер да кандайдыр бир нерсеге муктаж болгондой жашашкан. Алардын акчалары бар, иштетүүдөн коркушат. Себеби кайсыл бир убакытта банкротко учурап калабыз дешип. Келгиле андан көрө жарды болуп жашаганга муктаж кылган нерселердин тизмесин түзөйлү. Алкогол, ичкилик, инвестициянын жоктугу, пайдасыз короотуулар, дем алыш күндөрдүн бекер өткөнү, мамлекеттен көз карандылык, жеңил жолду издөө, китеп окуу адатынын жоктугу, кызматташууга кызыкпагандык, саякатка чыкпагандык жана башка. Бул тизмени уланта берсек дагы чыга берет. Келгиле, өзүңөрдү жарды кем багал жашагандай кылганды токтоткула. Үчүнчү эреже: өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштегиле. Мен бир жолу токмоктоо боюнча камакка алышкан. Менин жашоомдо ушундай учурлар болгон, өзүмдү өзүм такыр карабай койгом. Силерде да ушул сыңардай болсо керек. Мен кантип сүйүктүү адамымды таап, карап, ишканама керектүү адамдарды издей алам, эгер өзүмдү эптеп карай албай жатсам? Мен түшүнбөйм, кантип ушул жолго барып калганымды. Мага эмне болду? Оба, мен алдыңарда турам. 50 жаштан өтүп калдым. Акыркы жылдары мен бир гана өзүмдүн үстүмөн иштеп келем. Өзүмдү өзүм тарбиялайм. Азыркы биздин заманда устаттардан кеңеш алып турушат, бирок алар сага кеңеш бергенге убактысын короткусу келбейт. А мен андай кыла албайм. 3 жумалык курс болсо, мен ошо курска убактымды жумшайм. Силер да ошентип аласыңарбы? Буйруса мен ушул жылы 400 000 сарптап окууга, билим алууга жумшайм. Анткени мен ошого татыктуумун. Өзүмдөн аянбайм. Жада калса мен 4 миллион коротконго даярмын. Тилекке каршы бизди башкача тарбиялап койгон. Бизди чөнтөгүбүздөгү нерсе кабатыр кылат. Баарыбыз өзүбүздүн акчабыздан кабатыр болобуз. Бул кимдин акчасы? Бул акча кимдир бирөөдөн келген каражатта. 4-эреже: аракетчил бол. Мен адамдардан таң калам.
Байлык мунун атасынан мурас калган, ошон үчүн бай. Же болбосо бул бирөө жарымынан белек болуп берилген деп айтышат. Мен Кудайдын куттуу күнүндө өзүм каалабаган нерселерди аткарам. Мен айтар элем, эгер сен өзүңө эле жаккан нерсени жасай берсең, сенин бизнесиң өспөйт, гүлдөбөйт. Сен аны сактай албайсың. Сен аракетчил бол ар дайым. Бардык мүмкүнчүлүктү карма. Эгер сен аракетчил, бышык болсоң, ыңгайсыздыктарга карабайсың. Мен кичинекей кезимде айткан максаттарымды 30 жылдан кийин эжем эстетип жатпайбы? Апам болсо, кандай болсоң да мен сени жакшы көрөм, сыймыктанам дейт. Эң жаман жери дайыма ушуну кайталап айта берчү. Мен өзүмдү кандай болуп турганымды өзүмө жакпайт эле. Мен түшүнбөйм. Кээ бирлер айтат, сен кандай болсоң, өзүңдү ошондой кабыл ал да деп. Сага жумушуң жакпаса, жашап жаткан жашооңдун өзү ыңгайсыз сезсең, алдыга койгон максатың да жок болсо, кантип өзүңдү өзүң кабыл аласың? Аракетчил бол андан көрө. Туура жолду тандагыла, аракет кылгыла. Мен жеке өзүм бай адам болуп, бул дүйнөдөн коштошкум келет. 5-эреже тобокелге бар. Достор, баарыңар дем алышка чыкканды жакшы көрөсүңөр. Баарыңар ишемби, жекшемби күндөрү эс алыш керек, балансты сакташ керек дейсиңер. Кайсы баланс, кайсы эс алууну айтып жатасыңар? Өзүңөр жарты жашап жатсаңар, кантип эс аласыңар? Бир башын бир аягына жеткизе албай жатсаңар, баарыңар бир айлык эс алууга чыккансыңар. Анан пайдалуу жана арзаныраак эс алуучу жайларга барып, бонусный тарифтерди карап, жок дегенде эртең мененки тамактануусу бекер жайларды издеген учурлар болгон. Тааныш ситуация болуп жатабы? Эмнеге барышыңар керек, эгер каражатыңар жетишсиз болсо? Мен да келинчегим менен бир канча жылдай ушинтип жүргөнбүз. Эч жакка барбадык, тобокелге салып бардык нерседен баш тарттык. Апта сайын экөөбүз финансылык каражаттарыбызды талкуулайбыз. Биз канча иштедик? Биздин счетто канча каражат бар? Кайсы багытка баратабыз? Эмнени коротуп жатабыз? Эгер мен бул жылы кийим албайбыз десек, кийим албай өткөн күндөрүбүз да болду. Эмнеге бул жолго бардык? Себеби биз да бара турган, кийине турган убакыттын келерине ишенгенбиз. Болгону тобокелге салып, үнөмдөп бутка туруш керек. Көпчүлүк адамдар андай кылбастан аз каражатын коротуп, биротоло карызга батып кетишкенин байкап эле жүрөбүз. Башында бардык нерседен кыйыш керек, келечегиңер үчүн. Биз эс алууга 13 жыл барган эмеспиз, топтогонбуз. Мен каражатымды топтоп, инвестицияга сарптагам. Мен түнү менен 4-5 жолу турат болчумун, кайра инвестиция кылып жатам деп уктап калган күндөрүм болгон. Эгер силердин алдыңарда максатыңар болсо, ага жетесиңер, коркпойсуңар. Биздин келинчегибиз экөөбүздүн максатыбыз бар болчу. Биз саякатка чыкканды жакшы көрчүбүз. Мына ушундай достор, азыр Гранд Кардондон айланабызды кантип ийгиликтер менен курчоо керек деген бонустук кеңеш күтүп турат силерде. Бирок эскерте кетейин достор, ойго туучу жана бай болуу деген кеңештерди окуп, көрүп отура бербестен, ордубуздан туруп, эмне бизнес менен алек болсоңуз да аракет кылып башташ керек. Даяр болсоңор комментарийге жазганды унутпагыла. Кеттик анда. Бонустук кеңеш. Мен кээде өзүмдү өзүм ар кандай фактыларды окуганга, миллионерлер кантип кыйынчылыктарды жеңет деп окуп изилдейм. Бул нерселер менин өзүмдүн жеке проблемаларымдан алаксытат. Мени кенен ойлонгонго жардам берет. Менин биринчи самолетту сатып алганымдын себеби миллионерлер кантип бул мейкиндикте жүрүшөт деген максат болчу. Мен өтө сарамжалдуу адамдардын катарына кирем. Менин айтайын дегеним, акылдуу адамдар менен айланаңарды курчагыла. Эгер акылсыз адамдар менен көп болсоң, алар өз деңгээлине сени алып түшүшөт. Бул өтө маанилүү. Айланаңардагы адамдар жашооңорго түздөн-түз таасир берет. Көбүрөөк тааныш күткүлө, контакттагы адамдар көбөйүш керек. Бирок кандай адамдар болуш керек? Оба жаңы адамдар, башкача, дүйнөгө көз карашы бөлөк адамдар болуш керек. Достор, сиздерге кызыктуу болсо, бөлүшкөндү да унутпагыла. Суроолоруңуздар, сунуштарыңыздар болсо, комментарийге жазгыла. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө аман болуңуздар.